Авалкы көнүргөз кыргыз өнөрүн Сармерденден санаты менен кыз жигиттен талантын ташкындаткан мындай самалык өнөр саясындагы дасыккан чебер аткаруучулардан тартып, мектеп окуучуларына чейин өзүнө камтышы кыргыз маданиятын таанытууга жол ачат. Айтабыз го, кыргыз тилин өнүктүрүш керек, салтын жайылтыш керек, тарыхты билиш керек, наркты, салтты сакташ керек депчи. Ал теориялык жактан айтыш оңой, бирок бүгүн тажрыйба жүзүндө ушул Сармерденден көрүп атабыз. Мисалы үчүн орус улуту болобу, бөлөк улуттар алар манас айтып ошо кубандырды да. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушу Сармерден оюну аркылуу манас болобу, тарых болобу, салтты бөлөк улуттардагы жайылтып атат. Кыргыз элине жардам берип атат. Анткени биз багы эң негизги уюткулуу элбиз да. Ошого карабастан бөлөк улуттарды дагы боорубузга тартып, өзүбүздүн салтыбызды, тарыхыбызды үйрөтүп, алар дагы өз жан дили менен ошо кабыл алганына сүйүндүрүп атат да ошол жагы. 3 күнгө созулган өнөрүнөргө чапкан билги жигит тизирек кыз Сармерденге төө ашуудан бел ашып, кыдырда арып кутуйган талаш жергесинен келген таланттуу кыздары жигиттерден тайчабым озгондой элес калтырды. Мугалиме Айзада Алгожоевага жеңип, боз үйдү алып кетесиздер деген кубанычты кепти айтсам. Оозуңа май, ошондой ниет менен, ошондой тилек менен келдик. Буюрса жүктөп кетсек эң сонун болор эле. Калыстардын сөзүнө семирип турган учурубуз азыр өтө узак деле убакыт даярданган жокпуз. Өнөр балдарыбыз көп, өнөрлүү балдарыбыз көп. Алар колдон буттан алып эле чогуу менен жарышып, колма кол, бутма бут болду. Мектепте биз балдар менен дайыма аралашып жүрөбүз. Кимдин эмнеге шыгы бар, кандай өнөрү бар, эмнеге шыктуу байкап жүрөбүз. Анан кичине чымыны бар, кичине таланты бар окуучуларды тартып, айрымдарында катылып жаткандары бери сууруп чыкканга аракет кылдык. Айткандай эле кыздар тобунан алдыга сурулуп чыккан таластын таланттуу Акмаңдай деген ата алгандан соң көз жаш алган кыздардын сезимдерин сөз менен айтып болбойт. Талас району. Ошолордун ичинен өзгөчөлөрдөн чакырымда эле таластык кыздарды баардыгын көрдүк бүгүн агай эжелер. Кол чаяп кылдып коелу, эгер тартыктуу сөз менен жеткире албайбыз. Такыр бул нерсе көп биздин эмгекти акталганын сезген, бул нерсе акталат. Ооба. Бул сөз менен бере албайбыз. Жок, жок. Бизге ишенген адамдардын ишеничин актаганыбызга аябай сүйүнүп атабыз. Мугалим эжейлерибизге чоң рахмат. Кылчайнашка түшкөндөй болгон жигиттер тобунан акыра эргелеп олтуруп номер 84 мектеп алгачкы айлампада жеңил узасын тартып, анан жеңишке жетелеп келгени бул талбаган изденүү аркасында келген жеңиш деп белгилейт. Бишкек шаарындагы номер 84 орто мектебинин түндүк балдар тобу. Адам өзү ар бир кемчилдигинин катасынын үстүнөн иштесе, албетте ийгилик жаралары анык эмеспи? Биз өткөн Сармерденде ошол жеңишке жетишпей калганбыз. Ошондо кетирген катачылыктардын, кемчиликтердин баардыгын оңдоп, түздөп, катуу даярдык менен келгенден мына үзүрүн көрүп отурабыз. Буюрса азыр окуучулар улам группадан тынчсызданып эмне болду агай деп атышат. Сыр кылып айтпай атабыз. Буюрса барганда сюрприз кылабыз. Кылымга аты дал келген кызыктуу оюн Сармерден өнөрүн өргө чаптырып, окуучуларга дем берген өркүндөй берсин Сармерден.